Буга чейин доллардын кымбаттаганы эң эле дегенде 81-ге чыкчу. Ал эми кечеги күндөн тарта саат сайын өсүп жатканы байкалууда. Бул жагдайдан баштагыга салыштырмалуу азыр доллар сатып алуучулар бир аз солгундатты. Доллардын жогорулашы базар баасынын өсүшүнө таасирин тийгизди. Акча кунунун көтөрүлүшүнөн улам карапайым эл чечилүү тараптарды тезирээк чара көрүп, долларды жана базар баасын элдин чөнтөгүнө ылайыкташтырышса дейт. Доллар өтө эле кымбат болуп кетет чынынан. Мына майда чүйдө алайын десең, ушу долларга салыштырышып эле доллар көтөрүлдү деп көтөрүлүп атат да. Мындай учурда базардагы баанын көтөрүлүүсү соодагерге деле пайда алып келбейт. Анткени базар баасы кымбаттаган сайын кардарлар азая берет. Соодагердин айтымында учурда товарлардын баасы 20–25%га көтөрүлгөн. Доллар көтөрүлгөнүнө байланыштуу деп. Бизге деле кандай келсе ошого азыраак кошулат. Кымбаттап келсе кымбатыраак сатабыз, түшүп калса арзаныраак сатабыз. Клиенттерибизди кетирбеш үчүн. Анан эми Кыргызстан өзүндө чыккан нерсе деле жок да, чындыгын айтканда. Эл азыр бирин-бири багып аткан мезгилде жашообуз ушу менен болуп атат да. Мамлекеттен пайда көрбөсөк, пенсиябыз тийбесе, пособие алышпаса, жаштарга деле кыйын болуп калды. Налогторубуз бар, патентибиз бар, соцфондторубуз бар. Жашоо кыйын эле, эч канча деле акча тапкан адам жок. Маселен, бир ай мурун 75 сомго бааланган 1 литр өсүмдүк майы бүгүн 110 сомго көтөрүлгөн. Бул жагдай алармандарды нааразы кылууда. Кымбаттаганына элдин бардыгы эле каршы. Не дегенде доллар менен ишибизне бул өзүбүздөн чыгат да. Доллар менен немеси жоктур. Ким ушуну бир калыпка түшүрөт. Мисалы Макрондор өзүбүздөн Бишкектен оштон чыгат. Долларга бунун немеси жок. Өлкөдөгү акыркы убактагы саясий кырдаалга байланыштуу чек аралардын жабык болуп, сырттан келген товарларга бөгөт коюлуп, доллардын кымбатташына алып келүүдө. Америка доллары канчалык кымбаттаса, импорт бизге ошончолук кымбат келет. Импорттун кымбатташы биздин жашообузду кымбаттатып, элди жакырчылыкка алып келери турган кеп. Бул маселени тез арада Улуттук банк карап, чечим чыгарышы керек дейт серепчи. Улуттук банк ар бир банктар менен анан кийин акча алмаштыруучу жайлар менен иш алып барыш керек. Себеби алардын бардыгы лицензияны Улуттук банктан алышкан. Керек болсо катуу чараларга барыш керек. Атайлап валютанын курсун көтөрүп жаткан учурлар болсо жоопко тартылыш керек. Бул деген өтө чоң рыноктогу дүрбөлөңгө алып келип атат. Доллар курсунун өсүшүнүн себебин Улуттук банк нефтинин төмөндөшүнө, чек аралардын жабылышына жана эпидемиологиялык кырдаалга байланыштырууда. Кыргызстанда чет өлкө валюталары жалпы эркин рыноктун негизинде аныкталат. Ал эми ички продукциянын төмөндөшүнөн улам Америка долларына суроо талап күч болууда. Азыркы тапта доллар курсунун үстүнөн тиешелүү чаралар жүргүзүлүп жатканын айтат. Улуттук банктын акча кредиттик саясатында эркин рынокту колдойбуз. Мындай кескин түрдө катуу көзөмөл чаралар каралган эмес. Бирок ошентсе дагы ушул өсүүгө байланыштуу нак акчанын тартыштыгына байланышкан маселелерде ар дайым таасир этүүгө даяр. Өзүнүн керектүү инструменттери бар. Керектүү учурларда акча кредиттин саясаты негизинде иш жүргүзө алабыз. Доллардын кескин түрдө өсүшүнө байланыштуу кандайдыр бир тартыштык жаралат деп ойлобойбуз. Улуттук банк валюта рыногундагы абалды турукташтыруу үчүн 30-октябрда кезектеги интервенцияны жасады. Муну менен Улуттук банк сентябрь айында валюта рыногуна 4-үчү ирет. Ал эми жыл башынан бери 13-үчү ирет интервенция менен чыгып жатат. Айымкан Исралыгыз, Азан Бузириков, Ынтымак.